Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан химия предметин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы аминокислоталардын химиялык касиети. Силер өткөн сабакта дагы аминокислоталардын физикалык касиеттери менен таанышкансыңар. Аминокислоталар абдан маанилүү өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын белокторун түзүүчү структуралык бирдик болуп саналат. Бүгүнкү күндө 20дан ашык аминокислота белгилүү. Ар бир аминокислота организмде белгилүү функцияны аткарат. Аминокислоталардын жалпы формуласы CnH2n плюс 1 жана NO2. Башкача айтканда азоттуу бирикмелердин изомерлери болуп саналат. Анын структуралык формуласын жазсак, радикал бир жагынан амино тобу, экинчи жагынан карбоксил тобу менен байланышып турган. Башкача айтканда аминокислоталарда эки функционалдык тобу бар органикалык бирикмелер. Бул функционалдык топту эгерде структурасын жазсак, көмүртек бир тарабынан карбоксил тобу менен байланышкан. Ал эми карбоксил тобу көмүртек аркылуу амино тобу менен байланышып турат. Көмүртек 4 валенттүү болгондуктан бир жагынан суутектин атому, экинчи жагынан башка радикал менен байланышат. Ошондуктан аминокислоталардын курамындагы көмүртек бул асимметриялык көмүртек болуп саналат. Асимметриялык көмүртек деген бул 4 түрдүү орун алмашуучулар менен байланышкан көмүртек болуп саналат. Аминокислоталар кристалдык түрдө сууда жакшы эриген зат. 20 аминокислота ар түрдүү даамды берет. Кээ бирлери кычкыл даамды берсе, кээ бирлери таттуу даамды берет. Аминокислоталар белгилүү молекулалык түзүлүшкө ээ. Аминокислоталардын иреттүү жайланышы ар түрдүү белокторду пайда кылат. Башкача айтканда аминокислоталар иреттүү жайланышып белокторду пайда кылат. Ошондуктан аминокислоталар курамында амино тобу жана карбоксил тобу болгондуктан алар кош функцияга ээ болот, же болбосо кош касиетке ээ болот экен. Ал төмөнкүдөй. Аминокислотанын курамындагы карбоксил тобу болгондуктан карбон кислоталары сыяктуу кислоталык касиетке ээ болот. Амино тобу болгондуктан аминдер сыяктуу негиздик касиетке ээ болот дагы. Жалпысынан суудагы эритмесинде амфотердүү касиетке ээ. Башкача айтканда негиздик дагы кислоталык дагы касиетти берет. Бул учурда чөйрө pH 7ге барабар болот экен. Бул амфотердүү касиетке ээ болгон заттардын чөйрөсүн көрсөтөт. Ошондуктан аминокислоталар кислоталар катарында негиздер менен аракеттенишет, негиз катарында кислоталар менен аракеттенишет. Анда эмесе теңдемелерин жазып көрөлү. Глицин эң жөнөкөй өкүлү аминокислоталардын курамында 2 көмүртеги бар жана амино тобунан турган зат, же болбосо амино уксус кислотасы деп дагы аталат. Бул тарыхый аталышы глицин, көбүнчө белокторду түзүүчү аминокислоталар тарыхый аталышы менен аталат. Глицин кислота катары натрийдин гидроксиди менен кошулат. Натрий гидроксиди менен кошулган учурда кислота карбоксил тобундагы суутек менен шелочтун курамындагы гидроксил тобу кошулат дагы суу бөлүнүп чыгат. Ал эми суутектин ордуна натрий жазылат. Ошондо пайда болот натрийдин глицинаты деген туз пайда болот экен. Демек, кислота сыяктуу шелочтор менен аракеттенишип туздарды пайда кылат. Андан кийинки касиети бул негиз сыяктуу кислоталар менен аракеттенишет. Негиздик касиетти амино тобу берет. Анда глицинди жазабыз. Силер өткөн сабакта билесиңер, амино тобунда азоттун бир жуп электрону химиялык байланышка катышарын билесиңер. Ал кислота менен кошулган учурда H-хлор хлордуу суутек менен кошулганда суутектин электрону хлор электр терстүүлүгү боюнча суутекке караганда жогору болгондуктан суутектин электрондору хлорду көздөй жылышат дагы суутектин протону калат. Мына ушул суутектин протонун азоттун атому тартып кошуп алат дагы натыйжада NH2 амино тобу NH3-кө айланат.
NH3 бул оң зарядталган жалпы бөлүкчө оң зарядталат дагы, ал эми хлор терс зарядталган ионду кошуп алат. Пайда болгон зат глициндин гидрохлориди деп аталат. Же болбосо аминокислоталар негиз катары кислоталар менен аракеттенишип туздарды пайда кылат экен. Мына ушул жерден аминокислоталар кош касиетке ээ болгондугун көрүүгө болот. Аминокислоталар сууда эритмесинде диссоциацияланат. Эгерде аминокислоталар боюнча өткөн сабакта өтүлгөн тема эсиңерде бар болсо, курамындагы карбоксил тобунун жана амино тобунун санына жараша дикарбон кислотасы же болбосо диаминокарбон кислоталары болуп бөлүнөрүн эстеп көргүлө. Эгерде курамында 2 карбоксил тобу бар болсо, анда суу эритмесинде мындай карбон кислоталары кычкыл чөйрөнү көрсөтөт. Анда диссоциация теңдемесин жазып көрөлү. Аминокислота диссоциацияланган учурда анда 2 карбоксил тобунун терс зарядталган иону жана амино тобу ошондой эле 2 суутектин оң ионуна диссоциацияланат. Молекула ичинде өз ара аракеттенишүү жүрөт дагы. Оң зарядталган суутектин протонун молекула ичиндеги амино тобу өзүнө тартып алат. Бул учурда молекула ичинде туз пайда болот. Анда RCO терс зарядталган бир ион жана NH3 оң зарядталган дагы бир ион. Башкача айтканда, бир эле молекуланын ичинде уюл пайда болуп атат. Терс зарядталган жана оң зарядталган уюл пайда болот экен. Жана суутектин протону пайда болот. Силер көрүп тургандай, карбоксил тобунан 2 ион пайда болгондуктан суу эритмесинде чөйрө кычкыл чөйрөнү көрсөтөт дагы, индикатордун өңү кызыл түскө өзгөртөт экен. Демек, бул учурда кислоталык касиетке ээ болот. Эгерде амино тобунан 2 амино тобу болсо, анда негиздик касиетке ээ болот дагы, pH 7нен чоң болот дагы, индикаторду көк түскө өзгөрөт. Ал эми карбоксил тобунан жана амино тобунан бирден болуп калса, анда моноамино карбон кислотасы болот дагы, чөйрө амфотердүү болуп, pH 7ге барабар болот экен. Демек, аминокислоталар курамындагы карбоксил тобунун санына жараша кычкыл чөйрөнү көрсөтөт экен, жана ошондой эле амино тобунун санына жараша шылычтуу чөйрөнү көрсөтөт. Ал эми карбоксил тобу менен амино тобунун саны бирдей болсо, анда нейтралдуу чөйрөнү көрсөтөт дагы, pH 7ге барабар болот экен. Анда эмесе мына ушул аминокислоталардын нейтралдуу чөйрөнү көрсөтө тургандыгын төмөнкү тажрыйбадан карап көрөлү. Амино уксус кислотасы берилген. Амино уксус кислотасы бул каттуу түрүндөгү ак кристалдык зат, башкача тарыхый аталышы глицин деп атаганбыз. Анын бир аз бөлүгүн стаканга салып, сууда эритебиз. Глицин сууда жакшы эрийт. Бардык аминокислоталар сууда эригенде чөйрөсү нейтралдуу чөйрөнү көрсөтөт. Сууга эритип, эритилген глициндин бир аз бөлүгүн пробиркага куюп алабыз. Андан кийин пробиркага лакмустун эритмесин тамчылатабыз. Бул учурда нейтралдуу чөйрөнү көрсөтөт. Анткени лакмустун өңү өзгөрбөй калат. Мына балдар, силер тажрыйбадан көрдүңөр, аминокислоталардын бардыгынын суудагы эритмеси нейтралдуу чөйрөнү көрсөтөт. Анда эмесе аминокислоталарга мүнөздүү болгон дагы бир касиет, аминокислоталар бири-бири менен кошулуп пептидтик байланышты пайда кылат. Пептидтик байланыштын пайда болушу боюнча теңдемелерди жазып көрөлү. Пептидтик байланыштын пайда болушу. Дагы эле глициндин молекуласын жазып алабыз. Глициндин молекуласында 2 көмүртектин атому бар. Бир көмүртекте карбоксил тобу жайланышкан, экинчи көмүртекте амино тобу жайланышкан. Мына ушул глицинге аланинди кошобуз. Бул экинчи көмүртекте жайланышкан амино тобун суутекти биз структуралык формуласын жазганбыз. Анткени бул глицин аланин менен кошулган учурда карбоксил тобу менен амино тобунун ортосунда байланыш пайда болот. Карбоксил тобундагы гидроксил тобу
жана амина тобундагы бир суутек менен кошулуп суу бөлүнүп чыгат. Бул реакцияга катализатор жана температура таасир этет жана бир молекула суу бөлүнүп чыгат. Пайда болгон затты жазалы. Пайда болгон зат, демек глициндин молекуласында карбоксил тобунда бир кычкылтек калган болчу. Ал эми аланиндин молекуласындагы бир суутек гидроксил тобу менен кошулуп суу пайда болгондуктан азотто бир суутек калат. Бул карбоксил тобу менен амина тобу кошулуп СО NH деген байланышты пайда кылат. Мына ушул СО NH деген байланыш бул пептиддик байланыш болуп саналат. Бул жерде дипептиддик байланыш пайда болот. Анткени эки аминокислота кошулган учурда пайда болгон байланыш дипептид деп аталат. Анткени аминокислоталардын саны 2. Пайда болгон заттын аты аланил глицин деп аталат. Эгерде эки аминокислота кошулганда дипептиддик байланыш пайда болсо, ал эми 3 аминокислота пайда кошулганда анда трипептиддик байланыш пайда болот. Аны жазып көрөлү. Пайда болгон затты глицил аланинге башка аминокислотасын кошобуз. Ал аминокислота фенил аланин. Мына 3-чү көмүртекте фенил радикалы, 2-чү көмүртекте амина тобу жайланышкан. Демек 3 аминокислотасы кошулганда бир молекула суу бөлүнүп чыгат. Азыркыдай эле механизм менен катализатор жана температура таасир этет реакция жүрүү үчүн. Андан кийин пайда болот. Демек биринчи жазылган аминокислоталардын курамындагы пептиддик байланыш, ал эми экинчи карбоксил тобу жана азот менен суутектин ортосундагы байланыш пайда болот дагы. Жана калган затты жазсак, анда эки пептиддик байланыш пайда болот экен. СО NH-тан 2. Мындай байланышты трипептиддик байланыш деп атайбыз. Анткени бул жерде 3 аминокислота кошулган учурда эки пептиддик байланыш пайда болот экен. 3 аминокислотанын санына карата трипептиддик байланыш деп атайбыз. Пайда болгон заттын аты глицил аланил фенил аланин деп аталат. Демек, мындай пептиддик байланыш абдан көп аминокислоталар кошулган учурда дагы пептиддик байланыш пайда болот. Мындай пептиддик байланышты белоктун молекуласында полипептиддик байланыш деп атайбыз. Пептиддик байланыштын жалпы формуласын мындайча жазууга болот. R бул радикал. Радикал көмүртектин санын көргөзөт. Радикалда ар түрдүү заттар болушу мүмкүн. Фенил радикалы болушу мүмкүн, гидроксил тобу болушу мүмкүн. Демек, жалпы пептиддик байланышты SONH десек, анда экинчи радикалды R1 деп белгилесек, жалпы SONH жана CH R1 бул N жолу болот. N бул ар кандай натуралдык сан. Жалпы формуласы пептиддик байланыштын пайда болушунун жалпы формуласын мына ушундай көрсөтүүгө болот экен. Бул пептиддердин жалпы формуласы. Деги эле пептиддер экиге бөлүнөт. Алар олигопептиддер деп аталат. Булар 10го чейин аминокислотасы бар заттар олигопептиддер болуп саналат. Андан кийинкиси полипептиддер болуп бөлүнөт. Бул курамында 10дон ашык аминокислоталар бар заттар, булар полипептиддер болуп саналат. Пептиддер, полипептиддер биригип белокторду түзөт экен. Белоктор булар абдан маанилүү заттар. Пептиддик байланыштын пайда болушу. Пептиддик байланыштын пайда болушун көрдүңөр. Пептиддик байланыш пайда болгон учурда, мисалы, эпсилон аминокапрон кислотасы бири-бири менен кошулган учурда капрон чайры алынат. Бул пептиддик байланыш капрон чайры. Жана ошондой эле N молекула суу бөлүнүп чыгат. Бул капрон чайры пластмассаларды алууда жана булаларды алууда кеңири колдонулат экен. Бул эпсилон капрон кислотасынан алынган зат. Ошондой эле аминокислоталар белокторду алууда колдонулат. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер аминокислоталардын химиялык касиети боюнча тааныштыңар. Анда мына ушул алган маалыматтар боюнча төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракет кылсаңар. Төмөнкү дипептиддин атын атагыла.
демек дипептид берилген. Бул заттын атын атап көрөлү. Биринчи аланил серин, экинчи глицил аланин, үчүнчү фенил аланин, төртүнчү стеарин кислотасы. Демек туура жооп аланил серин экен. Анткени сериндин курамында гидроксил тобу бар зат. Андан кийинки суроо. Төмөнкү байланыштын кайсынысы пептиддик байланыш? Биринчи СО, SOOH2, андан кийин SONH, анан SONH2. Аны А, Б, В, Г деп белгилеп алсак, анда биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү Г. Туура жооп үчүнчү В экен. Демек SONH бул пептиддик байланыш болуп саналат. Андан кийинки суроо. Гидролизденгенде аминокислота пайда болгон зат кайсы зат? Биринчи глицил глицин, экинчи этил формиат, үчүнчү фенил ацетат, төртүнчү этил бензоат. Демек гидролизденгенде аминокислота пайда болгон зат. Жообу глицил глицин экен. Демек бул глицил глицин бул аминокислоталарга кирет. Аминокислоталар гидролизденген учурда кайсы заттан пайда болсо, ошол затка гидролизденет. Мисалы, бул зат глициндин 2 молекуласынан пайда болгон заттар, демек глицил глицин болуп саналат. Мына балдар, бүгүнкү сабакта аминокислоталардын касиети, аминокислоталардын негиздери менен жана кислоталар менен аракеттениши, аминокислоталардын молекула ичинде өз ара аракеттенишүүсү, пептиддик байланыштын пайда болушу боюнча маалымат алдыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.